Assalamu alaikum, men atым Улан, терапия врачмын. Ош шаарында жашайм, иштейм. Бүгүн сиздерге ден боюнча аябай кызыктуу болгон бир темада сүйлөп берейин деп ниеттенип турам. Бул болсо, жалпыңыздар бүгүнкү күндө жакшы билип калган коллаген. Коллаген өзү эмне? Биздин организмибиздеги тутумдаш тыргычтыканын негизин түзгөн белокту коллаген деп айтабыз. Коллаген тууралуу көбүрөөк билүү бизге эмне берет? Албетте ден соолукту сактоо мүмкүнчүлүгүн берет. Ошол эле учурда жаштыкты дагы сактоо мүмкүнчүлүгүн берет. Андыктан коллаген тууралуу тастыкталган медициналык маалыматтарды билүүгө ашыгыңыздар демекчимин. Эми жалпылап айта турган болсок, албетте ата-бабаларыбызда бизге салыштырмалуу коллаген көп болгон. Буга көп себептерди келтирсек болот. Негизгиси албетте тамак ашка барып такалат. Алар табигый азыктарды көп жеген болсо, биздикилер деле ошол табигый нерселерди жеп атабыз. Тилекке каршы ошол эле табигый нерселер сапат жагынан жогорку деңгээлде эмес. Башкача айтканда, биз эмне гана жебейли, ошонун бардыгы ушул өндүрүш максатында тезирээк, мисалы, жаныбардын эти болсо, мисалы, баарыңыздар эле билип калдыңыздар, жанагы тоокту дагы тезирээк өндүрүп, тезирээк чоңойтуп базарга алып чыгышат. Албетте пайда көрүү максатында. Эми мындан деле биз өзүбүзгө керектүү болгон нерсени ушул учурда коллагенди де ала алабыз. Бирок жогорку сапатта эмес. Ошонун негизинде ата-бабаларыбызга караганда бизде тилекке каршы эң жогорку сапаттагы азыктар жок. Ошентсе деле баары бир баарына шүгүр кылып, ошону менен организмди байытканга аракет кыла беребиз. Ошондой болсо дагы маалымат үчүн айтып өттүм. Ата-бабаларыбыз бизге караганда күчтүү болгон, ден соолуктары жакшыраак болгон, аз оорушкан. Бизде болсо маселе башкача. Ошондой болсо деле эми баары бир аракеттене беришибиз керек. Кантип болсо дагы ушул табигый шартты түзүүгө дегеним, мисалы, азык заттарды тандаганда табигыйсын мүмкүн болушунча ушул тандоого бизде умтулуу болуш керек. Анан коллаген кайсы куракта көп болот? Албетте жаштык куракта, айрыкча 17-18 жашта коллаген өзүнүн пик даражасына жетет. Ошол себептен биз кандайдыр бир кырсыкка учурасак дагы, кулап калсак дагы, биз тез эле калыбыбызга келип алабыз. Анан улгайган убакта биздин ушул коллагенибиз кескин түрдө азаят. 80%га чейин, мисалы, 70 жашка келсек, коллаген ушунчалык деңгээлде азайып кетет. Бирок биз умтулушубуз керек ушул коллагенди сактап калууга. Анткени коллагендин биздин организмибизге тийгизген пайдалары дегеним, мисалы, даже пайдасы эмес. Бул биздин организмибиздин нормалдуу түрдө сакталып туруусунун бир шарты деп карасак дагы болот. Эми анча мынча пайдаларын деле айтып өтпөсөк болбойт. Антиоксиданттык касиеттер, антиоксиданттык касиет деген сөз бул организмге түшкөн зыяндуу таасирлерди жоюуга жардам берет. Ошол эле учурда токсиндерди дагы жоготот. Жана бул белок эластинди пайда кылат. Эластин болсо биздин организмибиздин ийилчээк болуусун, булчуңдарыбыздын айрыкча ийилчээк болуп туруусун шарттайт. Демек, биз жаш бойдон турабыз эгерде коллаген бизде көп болсо. Эгер коллаген азайып кетсе эмне болот? Албетте денеге тырыштар түшөт, бош оң боло баштайбыз, сөөк дагы бир аз морт болуп баштайт. Ушул коллагендин азаюусунун эсебинен. Эми акырында ушул чечим эмнеге келип такалат? Бардык куракта коллагенди көбөйтүүгө, жок дегенде ушул азыркы бар болгон коллагенди сактап, мындан дагы көбүрөөк болушун шарттоого бизде умтулуу болуш керек. Эми 20-30 жашта анчалык эле дефицит болбойт, бирок андан жогору курактагылар биз курактан тарта коллагенди көбөйтүүгө умтулушу керек. Кантип? Албетте ушул биздин организмибизде коллагендин көбүрөөк
өлчөмдө болушун шарттай турган азыктарды жеш аркылуу биринчи кезекте эт азыктары, мисалы тоок жей турган болсоңуз, тооктун териси менен кошо жеңиз. Көп учурда жанагы бул өтө майлуу деп алып салабыз го. Тооктун терисин же семиртип жиберет деп. Айрым учурда бул деле туура ой болсо керек, бирок негизинен жанагы мисалы мөмө жемиштин дагы ушул сырткы кабыгын жеген пайдалуу дейбиз го, ошол сыяктуу эле тооктун дагы этин жегенде териси менен кошо жеш керек. Ошондо коллаген организмде көп болот. Балык дагы ошондой. Анан дагы жанагы сөбүктү кайнатып туруп, чучукта көп болот да, ошону ичиш керек болот. Мындан сырткары сүт азыктарында дагы коллаген көп. Сүт азыктарындагы азайтпайбыз. Сүт азыктарында кальций дагы көп болот. Сүт азыктары биздин күнүмдүк рационубуздун бир бөлүгү болушу шарт. Күндө болбосо дагы жумасына 2-3 жолу сүт азыктарын жеп ичип турушубуз керек болот. Ошону эске алып коюңуздар. Эми коллаген организмге түшкөндө ал өзү эле ушул коллаген болуп биздин клеткаларыбызга таркабайт. Анын көбүрөөк ушул клеткаларга жетишин шарттай турган витамин бар. Ал болсо баарыңыздар жакшы билген С витамини. С витамини организмде көп болсо иммунитетибиз күчтүү болот. Жана ошол эле учурда коллаген дагы организмге көбүрөөк жутулат. Эми С витаминин кантип көбөйтөбүз? С витаминине деле тамак аш аркылуу байытыш керек. Эң бай азыктардын бири, негизгиси эмес, бул лимон. Албетте лимонду жеш кыйын, бирок муну кылса болот. Жакшылап лимондун сырткы кабыгын арчып салып, туздан себилип жеп коюңуздар. Жок дегенде бир жумада бир даана лимон жеп турсаңыздар, сиздердин ушул коллагениңиздер көбөйөт. Жаштыгыңыздар сакталат, негизгиси ден соолук сакталат. Бардык куракта ушуга умтулуңуздар. Коллаген тууралуу айтыш керек болгон негизги нерселерди айтып өттүм. Албетте бат түрүндөгү, витамин түрүндөгү, таблетка түрүндөгү коллагендерди албай эле коюңуздар. Мен ушуга үгүттөйм. Анткени алардын чындап эле сиз ичкен таблетка коллаген же коллаген эмес экендигин тастыктап бере турган эч кандай далил жок. Ишенимге арзыбайт. Ошон үчүн коллаген ичпеңиздер. Эми башка темаларды өтөлү. Бүгүнкү күндө эми суук мезгилде баары бир дем алуу жолдорунда көп көйгөйлөр боло берет. Ошолорго бир чечим катары мына ушул таблетканы мен сунуштайм. Бул таблетканы сунуштаганым реклама эмес. Эч кандай бул таблетканы жасагандар мага акча бербейт. Болгону эми маалымат катары, чындап пайдасы тие турган нерсе катары айтып өтөйүн. Бронкексин таблеткасы ушул эмне кылат? Какырыкты жумшартып, кээде чыгара албай кыйналабыз го. Ошону сыртка жумшап, көбүрөөк чыгып кетишин шарттайт. Дем алуу жолдору, айрыкча өпкө тазаланат. Андыктан ушул жанагы ичегилерди тазалайбыз деп беребиз го. Жанагы дарылар ошол сыяктуу эле сорбенттер менен тазалайбыз го ичегилерди. Өпкөнү дагы ушул бронкексин менен тазалап турсак болот да. Чоң адамдар 2 таблеткадан 3 маал ичиш керек. Бир жума, балким 10 күнгө чейин кыйналган учурларда ичип кое бересиздер. Жөтөлдү дагы бир аз азайтып берет. Көбүрөөк суу менен ичесиздер, тамактан кийин албетте. Анан жаш балдарга болсо 6 жаштан жогору 14 жашка чейин 1-3 маал ичиш керек. 1-3 маал бир жумага чейин ичип турса болот. Пайдасы зор. Эми ушул сиздер тараптан келген айрым суроолорго ушул орунда жооп берип өтөйүн. Алгачкы суроо: зарына болом, эмне кылсам болот? Бул рефлюкс эзофагит деген дарт жана муну сөзсүз түрдө жанагы ФГДС же болбосо ЭГДС аппараттан тасташыбыз керек. Демек шланг жутасыз, ошонун жыйынтыгын терапевт врачка көрсөтсөңүз, балким мага деле WhatsApp'тан жөнөтсөңүз, сизге туура дарылоо планын түзүп берем. Албетте төлөмүн кылганыңыздан кийин. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'тан жазасыз. Ош шаарында жашачу болсоңуз, Кыргыз Индия деген клиника бар. Азыркы учурда ошол жердемин. Ошол жерге келсеңиздер дагы болот. Албетте байланышып келесиздер. Анткени эртеден кечке чейин ооруканада болбойм. Дегеним айрым сааттарга барам да ишке. Анан кезектеги суроо:
Uyku bezde may bolsa emне kılış gerek? Uyku bezde may bolsa аны жоготууга аракет кылыш керек. Негизи uyku безге чейин май жеткен болсо, демек боорду май каптап бүткөн. Балким курсагыңыз дагы чоңураак болсо керек. Май ошол органдарды каптаган сайын алардын ишин бир аз кыйнатат. Ошол себептүү аны азайтууга умтулабыз. Сизге дарылоо планын жазып бериш керек. Ага чейин биринчи баштай турган нерсе ашыкча майлуу нерселерди жегенди токтотосуз. Сары май, сливочное масло, ашыкча майлуу эт, чучук ушуларды жебей коюш керек болот. Анан ошол эле учурда таттууларды дагы жебейсиздер. Албетте терапевт врачка барып, бул боюнча консультация алыш керек. Сизге айрым дарыларды жазып бериш керек. Зат алмашууну тездетип турган витаминдерди кошуш керек. Мисалы, Е витаминин кошуш керек болот. Остеохондроздон баш айланабы? Остеохондроздон баш айланбайт. Мен билгеним боюнча. Ошол себептүү баш айлануунун себебин башка жактан издеңиздер. Өтө таш бар, эмне кылса болот? Бул индивидуалдуу да. Ар кимге өзүнчө айтыш керек. Мисалы, кээ бир адамдардын ташы өтө чоң болсо дагы эч качан приступ берген эмес. Аларга эч нерсе сунушталбайт. Айрым адамдардын ошол өтүндөгү таш кичинекей, бирок көп оорутуп турат. Аларга дагы өзүнчө подход болот. Андыктан индивидуальный отуруп сүйлөшкөндө билинет, сиздин ушул ташыңыздын размерин дагы көрүшүңүз керек болот. Холестерин көп болсо эмне кылуу керек? Холестерин көп болсо сөзсүз түрдө липопротеин низкой плотности, высокой плотности, андан сырткары триглицериды деген ушул холестериндин түрлөрүнө анализ тапшыруу керек. Себеби бул сиздин өмүрүңүзгө коркунуч жаратышы мүмкүн. Андыктан ушул өдөдө айтып өткөн триглицериды, липопротеин высокой плотности, кыскача ЛПНП, ЛПВП деп жазылат. Жеке клиникаларга, жеке лабораторияларга барып тапшырасыз. Жыйынтыгын терапевт врачка, эң жакшысы кардиологко көрсөтөсүз. Ал сизге зарыл болсо статиндерден кайсы бир таблетканы жазып берет. Ошону ичип, Кудайым буйрса, ушул зыяндуу холестеринди азайта аласыз. Эгер холестерин көп бойдон жүрө турган болсо, бул сиздин өмүрүңүздү коркунуч астында калтырышы мүмкүн. Андыктан эртерээк аракет кылыңыздар. Ушул орунда кошумча маалымат катары айтып өтө турган нерсе, бизде кандайдыр бир симптом пайда боло электе, мисалы баш ооруй электе, ичиңиз өтө электе, мисалы үчүн, же дагы башка бир симптом пайда боло электе, организмдин абалын билсек болот да, алдын ала. Кантип бул объективдүү жана субъективдүү текшерүүлөрдөн өтүп көрүш керек. Мисалы, врачка барып көрүш керек. Ал болсо сизди байкап туруп, айрым анализдерди жазып берет. Анализдер аркылуу же инструменталдык текшерүүлөр аркылуу сиздин ден соолугуңуздун картинасын пайда кылсак болот да. Ошон үчүн эгерде сиз өзүңүздү сүйсөңүз, ден соолугуңуздун жакшы болушун кааласаңыз, оорубай туруп эле врачка барып бир текшерүүдөн өтүп, өзүңүздүн айрым анализдериңизди, базовый деп коет, негизги анализдерди көрүп, өзүңүздүн ден соолугуңуздун картинасын билип алсаңыз болот. Сөзсүз эле ооруганда барбаш керек. Ушул маданиятты өрчүтөйлү. Негизинен бүгүн сиздерге ушул маалыматтарды жеткиргим келди. Ушул каналга сөзсүз түрдө каттала кеттиңиз. Катталуучу эмес болсоңуз, катталуучуларыбыз буюрса 100 миңге жакын калды. Сиздерге ушул медицина багытындагы жалаң гана тастыкталган пайдалуу маалыматтарды мындан ары дагы жеткире берейин деген ушул ниеттенип жүрөм. Колдон келишинче сиздерге жакшы маалыматтарды жеткире берем. Сиздер болсо колдоп коштоп туруңуздар. Анан ушул комментарий аркылуу айтылган баардык жакшы тилектерге ыраазычылык билдирем. Анан негизинен дайыма мени менен чогуу болгон ошол көрүүчүлөрүмө дагы ыраазычылык билдирем.